Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Мен Натыжан Полотова Назик, жана мен англис тили мугалими боломун. Бүгүн мен сиздерге 1 айлык онлайн англис тили курсу тууралуу айтайын деп атамын. Анткени бизде ар айдын башында онлайн курс старт алат, англис тили курсу. 1 айдын ичинде сиздер прям нолдон баштап дегенде тамгалардан баштап өтөмүн. И 1 айдан кийин сиздер англистин базасын үйрөнөсүздөр. База дегенде кандай? Мисалы үчүн play деген сөздү алып көрөлү. Play деген сөз бул ойноо дегенди түшүндүрөт, э? 6 чакта өтөбүз. Прям нолдон баштап өтүп баратып 1 айдын ичинде сиздер 6 чакты катыштырып, сонун бир сүйлөмдөрдү түзүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жеткирсеңиздер болот. Мисалы үчүн the present simple боло турган болсо, бул жөнөкөй учурчагы. Жөнөкөй учурчакта I play every day. Мен күндө ойнойм. Же болбосо the past simple болгон учурда бул жөнөкөй өткөн чак, э? I played yesterday. Мен кечээ күнү ойнодум болот. I will play tomorrow. Мен эртең ойнойм. Бул болсо the future simple. Ал эми the present continuous tense болсо I'm playing now. I'm playing at the moment. Мен азыр ойноп жатамын. Бул present continuous tense. Ал эми the past continuous tense болгон учурда болсо I was playing yesterday. Мен кечээ күнү ойноп жаткан болчумун. Же болбосо I will be playing at 5 o'clock tomorrow. Мен саат эртең 5-те ойноп жаткан боломун. Мына ушинтип өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди англис тилинде жеткирсеңиздер болот. Мен болгону play деген сөз менен, бир эле сөз менен 6 сөз сүйлөм түздүм. Караңыздар. Бир эле сөздү билсеңиздер, сиздер канча сүйлөмдөр түзсөңүздөр болот. Бирок ошол сүйлөмдөрдү кантип туура кылып түзөсүздөр, кантип уверенно сүйлөйсүздөр. Ошону мен 1 ай бою өтөм. Андан көпчүлүк түшүнбөйт экен, база дегенде кандай депчи. Мындан сырткары сиздер бир эле play деген сөздү үйрөнбөйсүздөр. Англис тилинде эң көп колдонулган 300 сөздү үйрөнөсүздөр. То есть 300 глагол. Глагол деген этиш. Этишсиз ар бир сүйлөмдө англис тилинде сүйлөмдүн ээси болот, плюс этиш болот. Мына экөө болбосо вообще сүйлөм түзүлбөйт англис тилинде. Бул англис тилинин эрежеси. Ар бир тилдин эрежеси бар, и англис тилинин эрежеси да ошондой. Эгер сиз глаголдорду көрүп жаттасаңыз, анан бирок колдоно албасаңыз, бул мындайча айтканда бул курска келип көрүшүңүз керек. Мына ушул глаголдорду колдонуп, бир эле сөз менен сиздер 6 сөз сүйлөм түзсөңүздөр, сиздер 300 глагол билсеңиздер, анда сиздер канча түзөсүздөр. Көптөгөн ой пикириңиздерди жеткирсеңиздер болот экен. И бул бир эле мен сиздерге азыр позитив формда айттым. Негатив форм бар, то есть терс формасы бар. Андан сырткары interrogative form, суроолуу түрү бар. Суроолуу түргө айландырсаңыздар болот. И андан сырткары жардамчы этиштер менен гана жөн гана жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзсөңүздөр болот. И главный билесиздерби, бул жерде англис тилинде сүйлөйсүздөр. Мына ошол нерсени сиздер 1 ай бою аласыздар. Ал эми 10 жаштан өйдө ар бир адам жазылса болот. Кырсанын сааты боюнча 22:30 башталат. Бул бардыгына туура келген время, бардыгына прям ушул кечки убакка туура болот. Ошол себептен ушул времяга жазылсаңыздар болот. Андыктан курстан жолугушканга чейин деп калам. Бүгүн 30 март күнү болгону 1000 сомдон жазыласыздар. Орозонун ыйык күнүндө ушундай сонун баа менен жазылып, жакшы ниетте 1 айдын ичинде англистин базасын үйрөнүңүздөр. Курстан көрүшкөнгө чейин.